мен ойлодум эле да, жаңы президент келгенден кийин 3 нерсени аткарат депчи. Биринчиси саясий реформага барат. Экинчиси административдик реформага барат. Административдик аймактык реформага барат. Үчүнчүсү экономикалык реформага барат деп. Эгерде ушул үчөөнү жасай турган болсок, анда сөзсүз түрдө коомубузда өзгөрүү пайда болмок. Бүгүнкү күндө бизде өзгөрүү жок да. Биз баягы эле Паланчаевдин алып келип койгон конституциясы, Түкүнчөевдин куруп койгон реформасы, ошо мемлекеттебиз. Мен ойлоймун, биз сөзсүз түрдө реформаларга барышыбыз керек. Реформалардын бардыгы багыты бир адамдын бийлигин сактап калыш үчүн эмес, бир нече топтун бийлигин сактап калыш үчүн эмес, мамлекеттин келечеги үчүн жасалыш керек. Естественно, ал жерге ошону жасай турган адамдар болуш керек.